Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. 3 күндөн кийин биз айлап күткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркиянын Изник шаарында башталат. Бул оюндардагы эң негизги окуя көкбөрү жана жер улак боюнча Кыргызстан менен Казакстан курамаларынын ортосундагы оюндар болот. Акыркы күндөрү сиздерди жана бизде жалпы көрөрмандардын тынчын алган суроолор абдан көп болду. Бул чыгарылышта биз алдыдагы көчмөндөр оюндарында көкбөрү оюну болобу, Кыргызстан курамасы барабы, команданын аттары дагы Түркияга барабы, Казакстан курамасы оюнга катышабы деген суроолорго так жооп беребиз. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Көкбөрү боюнча Кыргызстан курамасы тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти төмөнкүдөй расмий билдирүү жасады. Түркияда өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, анын ичинде негизги оюн болгон көкбөрү оюнуна Кыргыз Республикасы толук кандуу түрдө даярданган. Кыргызстан бардык авиа компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жалгыз гана Mualem Aviation компаниясы белгиленген шарттарда гана аттарды алып барып, кайра алып келүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирген. Алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча аттар 2022 жылдын 27 сентябрында учуп, кайра Кыргызстанга 3 октябрда кайтып келмек. Бирок Түркия тарап көкбөрү оюну көчмөндөр оюндарында расмий мелдеш катары киргендиги тууралуу маалыматты кеч бергендиктен аттарды кайра Кыргызстанга алып келүү убактысында авиа компания бош болбой калганын айтты. Ошондой эле кайра аттарды Кыргызстанга алып келүү мөөнөтү 2 жумадан узак убакытка чейин созулуп калган. Мындай узак мөөнөткө аттарды Түркияда кармоо шарты Кыргызстан үчүн туура келбегендиктен оюнга катышуу үчүн аттарды Түркиядан ижарага алуу чечими чыккан. Ушундай эле көрүнүшкө Казакстандын дагы командасы туш болду. Маалыматка ылайык, аталган авиа компания Кыргызстандын 24 жана Казакстандын 15 атын алып кетмек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы, Казакстандагы аттарды ижарага алышты. Демек Казакстандагы, Кыргызстандагы көкбөрү жана жер улак боюнча мелдештерге катышат. Бирок өздөрүнүн аттары менен эмес, ижарага алынган аттарды гана чабышат. Дагы бир кызыктуу жагдай. Казакстан тарап көчмөндөр оюндарына көкбөрүдөн команда алып барат деп, оюндар башталганына 5 күн калганда гана айтты. Абдан таң калыштуу. Эмнеге эрте айтышпады? Кыргызстан августтун башынан бери 24 баланы сборго чакырып, көкбөрү жана жер улактан 2 курама алып барарын айтып, даярдыкка киришти. Ошол эле учурда кыргыз тарап мелдештин расмий жобосун алган эмес. Ал эми казак тарап сентябрдын башында машыгууларда жүргөндөрдүн арасынан эң мыкты 12 оюнчу тандалып, көкпар боюнча команда бара турганын жар салган. Сентябрдын ортосунда гана Кыргызстан көчмөндөр оюндарынын жобосун колго алып, бирок андагы датаны караса, ал 1 августта эле таркатууга берилген. Демек августтун башында ала турган жобону кыргыз тарап 1,5 ай кеч алды. Болгондо да ал документте көкбөрү көргөзмө оюндардын катарында экени жазылган. Мына ошол күндөн баштап Кыргызстан көчмөндөр оюндарына барбай тургандыгын билдирген. Кыргызстандын мындай чечиминен кийин гана Түркия көкбөрүнү кайрадан мелдештин программасына киргизди. Мына ошондо гана Казакстан көкбөрү боюнча курамды жарыялады. Ушундай чатактардан кийин кандай оюн болот? Абдан кызык. Аттар жок Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чыныгы атаандаштыкты көрө алабызбы деген суроо келет. Канткен күндө дагы кыргыз жигиттерине ийгилик каалайбыз.